Эскилиги жеткен кооптуу абалдагы бул үйдө жашоого мүмкүн эмес эле. Бирок башка аргасы жок Нияз Кадыров 43 жылдан бери ушул жерде күн кечирип келген. Эскилиги жеткен үйдө жашап келген Кадыровдордун үй бүлөсүнүн турмуш шарты оор экендигин жакындан билгендер аз эмес. Жубайы Гүлүмкан Эргешова бул үйдө жашоо кооптуу экендигин айтат. Калайлар чыгат эле, жыландар чыгат эле. Ошентип зорго жашап кыштан эртеп чыктык да биз. Баарын бүтүрүп, неме кылайлы, ошол жака кирип, неме кылбай элдерге окшоп жашайлы деп бүт неме кылдык. Ошол немелер чыккандары бар экен, калайлар бар экен, ошентип кургап атып зорго чыктык да ошентип кыштан. Кадыровдордун кыйын күндөрү артта калды. Үй бүлөсү менен 3 бөлмөлүү жаңы конушка көчүп кирди. Өзү оорукчан, жубайыда ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү. Жөлөк пулдан башка кирешеси жок. Кароолчулук менен гана жан багып келген үй бүлө минтеп айылдаштары жана кайрымдуу жарандардын колдоосу менен турак жайлуу болушту. Үйлөрүн тагынан баштап, уже үйлөрүн бүтүрүп, мынантип кубанычта болуп отурабыз азыр баардыгыбыз. Ошо жакшы болду. Үйлөрү аябай сонун болуп бүттү. Эми эл катары булар дагы жашай турган болуп калды. Айыл деле эми неме кылышты эми. Эми основной жардам бергендер сачылык обу менен жардам берди да карындашым. Эми будан бул жагына деле айыл Кудай калса жардам берет деген үмүттөмүн мен. Турмуш шарты оор үй бүлөгө үй куруп берүү демилгесин алгач бул үй бүлөнү билгендер көтөрүп чыгышты. Анткени Нияз мырза жашаган эски тамы жери да талашка түшүп бошотуп берүүсүн талап кылышкан. Ансыз да оор турмушта жашаган үй бүлөнү колдоп, кайрымдуулук уюмдар колдоо көрсөтүп 1 жылга жетпеген убакта жаңы конуштуу кылышты. Менин балам акыл эстүү, имандуу балдардан болсун. Ошол үйдө жакшы өсүп, чогойсун. Биз ушинтип жашап өмүрүбүз узун болсун. Ошо баламдын эч нерсе бар болуп, жарык бололу. Келгениңизге рахмат. 3 бөлмөлүү үйдү курууга 600 000 сомдон ашуун каражат сарпталган. Курулуш материалдары гана алынып берилип, куруучулардын вазыйпасын ыктыярчу топтордон турган демилгечилер үйдүн курулушуна кол кабыш кылышкан. Курулуш материалдарын сатып алууга кайрымдуу адамдардан куралган Элим Барсыңбы фонду жакындан жардам көрсөттү. Ушул Элим Барсыңбы фондго аябай эле ыраазычылык билдиргим келет да, себеби ушундай ортодо көпүрө да булар. Ырчылар болсун, башкалар болсун, ортодо булар ушинтип жардам берип, көп адамдардын ыраазычылыгын алып жүрөт. Муктаждарды колдоо жеке программасынын алкагында Ош областында азыр 11 турак үй салынып жатат. Аларды жашоо шарты оор үй бүлөлөргө белекке беришет. Ар бир үйдү куруп берүү үчүн фонддун өкүлдөрү өзгөчө көңүл буруп, муктаждарга гана турак жай салынат. Азыркы өткөрүп бараткан 7-чи үйдүн ээлери аз камсыз болгон үй бүлөлөр. Чындыгында булар 43 жылдан бери авариялык үйдө жашап келген. Жашаганга мүмкүн эмес, шарт аябай эле оор. Ошого биздин ушул айылдын тургундары кайрылып, ошого негизине келгенбиз, текшердик. Текшерүүдө оор абалда жашаганы анык болгондон кийин биздин жалпы демөөрчүлөрүбүздүн колдоосу менен ушул үйдү 11 айдын ичинде толук шарт менен бүтүрүп, азыр буйруса өткөрүп берип жатабыз. Кадыровдордун үй бүлөсү жаңы конушуна жакындарын чакырып мейман күттү. Айыл өкмөттүн өкүлдөрү жана фонддун атынан кыйын кырдаалда бири-бирин колдоп, жардам берген кайрымдуу инсандарга ыраазычылыктарын айтышты. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.